Урматтуу көрүүчүлөр, Актала ТВ каналы кезектеги берүүсүн баштайт. Бул ирет сиздерге 1990 жылдагы жеңиштин 45 жылдыгына арналган Актала районундагы майрамдык парадтан кыскача сунуштайбыз. Улуу жеңиштин 45 жазын район эли өзгөчө маанайда тосушуп, көкүрөгүнө орден медальдарын тагынган аталарыбыз, саамайларын ак баскан апаларыбыз таң эрте аянтка чогулушкан эле. Шаңдуу музыканын коштоосунда улуу ата мекендик согуштун катышуучулары, эмгектин ардагерлери катар басып, аянттан өтүшкөнү кандай гана жагымдуу көрүнүш. Бул аталарыбыздын жеңишке жетүү үчүн жан аябай күрөш менен барган жолу абдан оор болуп, 4 жыл кан майданда күн кечиришкен. Кан күйгөн майдандагы аталарыбыздын эрдиктери айылда калган кары картаңдардын, апаларыбыздын чарчоосуз иштеген каарман эмгектери, жаш муунду патриоттук сезимдерге үндөгөн тарбиянын башаты катары тарыхта калды. Бул каргашалуу улуу ата мекендик согушка Актала районунан 2054 аскер жөнөтүлгөн. Алардын ичинен 617си бүгүнкү тынчтык жашоо, бакубат турмуш үчүн кырчындай өмүрлөрүн беришип, согуштан кайтпай калышса, дагы 166сы дайынсыз жок болушкан. 1274-түү душман менен жан аябай кармашып, улуу жеңиш менен мекенибизге кайтып келишкен. Биз көрүп жаткан 1990 жылдагы парадта согуштун 159 ардагери майрамдык аземге күбө болуп турган мезгил эле. Баарыбыз күбө болгондой, алардын көкүрөгүндөгү толгон орден медальдары согушта көрсөткөн кайратман эрдиктеринин далили экени талашсыз. Бул майрамда Абдрахманов Алпамыш, Жусубалиев Алсейит, Карагулов Жумагул, Акунов Кадаңалы, Бердикеев Султанбек, Асанбеков Байсогур, Мурсалиев Көчөр аталарыбызды атай кетсек болот. Аталарыбыздын согуштан кийинки тынчтык заманда дагы ардактуу эс алууда экендиктерине карабастан, райондук коомдук иштерге активдүү катышышып, келечек муунду эл жерин сүйүүгө тарбиялоого өз салымдарын кошуп келишкен. Бул майрамда улуу ата мекендик согуштун каармандарынан тышкары Афганистанда кызмат өтөшкөн агаларыбыз дагы бар экендигин айта кетели. Алардын саны 38 эле. Бул агаларыбыздын дагы ата мекен алдындагы кылган кызматы, көрсөткөн эрдиктери дагы кийинки муун үчүн чоң сабак болуп кала берет. Жеңиш майрамы райондогу бала бакча тарбиялануучуларынан баштап, жогорку кызмат адамдарына чейин өзгөчө көңүл буруу менен белгиленип турган. Майрамдын дагы бир өзгөчөлүгү кандуу согуштан кайтпай калган аталарыбыздын жаркын элесине арналган эстелик айкелдин ачылышы менен коштолуп, майрамды өзгөчө сезимдерге, толкундоолорго бөлөгөн. Аталган эстелик айкел коюлган жер бүгүнкү күнгө чейин баарыбыз үчүн ыйык болуп кала берет. Майрамдын дагы бир бөлүгү Байытов айылындагы Жеңиш паркынын аймагында боз үйлөр тигилип, майрамдын урматына ар кандай кол өнөрчүлүк, көңүл ачуу оюн зоок жана концерттик программалар менен коштолуп, ардагерлерге атайын белектер берилип, сый көрсөтүү менен улантылган. Жогоруда айтылып, көрсөтүлгөн баатыр аталарыбыз бүгүнкү күндө дагы арабызда болуп, жеңиш майрамын бирге белгилеп турушса, кандай кубанычтуу жана жагымдуу болор эле. Тилекке каршы, алардын дээрлик бардыгы бизге бүгүнкү жаркын жашоону тартуулап, өздөрү келбес жайга сапар алышкан. Аталарыбыздын эмгегин унутпай, эрдигине түбөлүк таазим кылып, эскерип жүрүү ар бирибиздин ыйык милдетибиз экенин унутпасак.